Балдар, балдар! Бүгін сілерге Жапон ел жомогу. көк тамырлуу көчөт. Аудио жомогубуздун демөрчүсү Рухеш ТV каналынын өнөктөшү Зуля, жеңил өнөр жай ишканасы. көркөм окугандар. Шакир, Назгүл Бейшеке. кожоюн бир жактан көк тамырлуу көчөт алып келип, бакчасына отургузуп коет. Анысы эң сейрек кездешүүчү өсүмдүктөрдүн түрү болуптур. Кожоюн аны күнүгө бапестеп өзү сугарчу экен. Бирок анын бир жака барып келээр иши чыгат. Бир жумага. Анан ал үй кызматчысын чакырып айтып турганы: Мына бул көчөттү жакшылап кара. Көзүңдү ачып, күнүгө сугар. Эң башкысы, кошуналардын бейбаш балдары ордуна козгоп же тебейлеп коюшпасын. Уктуңбу? Жарайт, Дейт үй кызматчы. кадырыңыз жан болсун кожоюн. Кожоюн кетет бейгапар. Бир жумадан кийин келип бакчасын көргөнү жөнөйт. Көчөт ордунда турганы менен таптакыр соолгансып шөлбүрөп калганын байкайт. Эй, сен муну сугарбаган окшойсуң. Жок, сугардым. Кудум сиз айткандай. Карап аттым. Көзүмдү алганым жок. Дейт үй кызматчы. Мен таң атпай балконго чыгып, каш карайган көөгүмгө чейин карап аттым. Ак караңгы киргенде көчөттү жулуп, үйгө алып кирип, жашикке жашырып коюп жүрдүм. Кыйратыпсың. Кыргызчалаган Шакир.